Assalamu alaikum Kırgızstanlıklar, Rusya'da, Turkiyada, Европа, Америкада, бүтүн дүйнөдө эмгек кылып жүргөн кыргызстандыктар. Бардыңар жакшысыңарбы, тынчсыңарбы? Алла Таала бардыңар үй бүлөңөргө тынчтык, ишиңерге ийгилик, тапкан акчаңарды баракалуу кылып берсин, амин. Алла Таала бардыгыбызды жамандыктан сактасын. Алла Таала Кыргызстаныбызды, Кыргызстан Республикасын эң күчтүү өлкөлөрдөн кылсын. Армиясы, экономикасы, адилеттүүлүктөн бар жокто биринчи болушуга Алла Таала Кыргызстаныбызды көтөрүп берсин, насип кылсын, амин. Ана президентибиз Садыр Жапарович Казакстанда жүрөт, расмий сапар менен бүгүн Манас атабыздын айкелин ачып атат. Бул деген өнүгүү жолуна Кудай буйрса Казакстанга жакындашуу өтө күчтүү болуп атат. Кудай буйрса bundan кийин жакындашуу күчтүү болсун. Не болсо да Средний Азия бир болушубуз керек да. 5 өлкө, 6 өлкө болсок, бардыгыбыз тынч болуп, мындай союзник болуп, Европаны карагыла 32 өлкө бир да. Кандай дружно, кандай экономикасы күчтүү. Биз дагы ушу Азия бир болушубуз керек. Неге дегенде азыр көрүп атасыңар, Казакстанга, даже Өзбекстанга кандай чоң өлкөлөрдөн коркутуулар болуп атат да. Көбү билет, эми атын айтпай коеюн. Ушундай моментте күчтүү болсок, Средний Азия бир болуп, армиясы, экономикасы көп нерсе бир болуш керек да. Анда эл деген коркпой, границалар ачык болсо, барып келип, мындай не болуш керек. Азыр Аллага шүгүр, Аллага чексиз мактоо болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Мына көп Россияда жашап жүргөн иммигранттар дагы кетип атат, көбү менен сүйлөшүп атам. Неге кетип атасың, Россия жакшы го деп суроо берсем, жок дейт. Кыргызстан өнүгүп атат, Кыргызстан дейт адилеттүү күчөйдү деп атат. Аябай сүйүндүм бул сөздөрдү угуп, потому что кыргызстандыктар көбү кайтып атат. Канча деген бизнесмендер бар эле муякта. Ошолор менен сүйлөштүм. Көбү кетип атат, машиналарын, нелерин, парктарын сатып, Кыргызстанга барып кичине болсо бизнес кылып, ошакта путка туруп, ошо өлкөнү өнүктүрөйүн дегендер көп болуп атат. Ушу Россиядан көп адам көрүп атат экен видеону. Көбүңөргө кайрылат элем. Таксиде жүргөндө ушу иштеген акчаңар кадырына жеткиле. Россияда мурундай Россия болбой калды, көрүп атасыңар. Аракет кылып Кыргызстанда айылдык болсо айылда барып бизнесин кылса болот да. Айылда бизде иш көп, бизнес кылса болот. Мал, чарба, көп иш кылса, шаардыктар дагы бар, шаарга барып бизнесин кылса, элге рабочий место болот. Өкмөт жактан дагы күчтүү рабочий местолор курулуп атат, заводдор. Бул видеону чыгарыштан максат ушул. Эл деген бул видеодо кимге пайдасы бар, көбүрөөк адамга пайдасы болот деп ойлойм. Сабак бар да. Ошондой иштеп путка турушубуз керек. Кыргызстан иммигранттыктан Кудай буйрса кутулабыз. 5-10 жылга калбай, Кудай буйрса. Кыргызстаныбыз өнүктүрүү күчтүү, Кыргызстан куруу биздин колдо да. Мисалы үчүн Израилди алайлык, 100 жыл жок да Израилда. Кандай күчтүү өлкө болуп кетти. Сингапурду алайлык, Кыргызстандын 3төн 1 болбойт да. Сингапур вообще кичине өлкө путка туруп кетти да. Кандай путка туруп? Азыр дүйнөдө Дубайдан кийин эң көп акча ошакта турат, Сингапурда. Дүйнөнүн 15% акчасы ошол өлкөдө турат, Сингапурда. Неге сингапурчалык биз боло албайбыз? Болобуз, аракет кылсак, Кыргызстаныбызды өнүктүрсөк болот. Ишеничтүү, мындай довериялуу, армиясы күчтүү, внутренний войскасы күчтүү, МВДси күчтүү болуп атат, мына болот. Ошо силерге кайрылуу. Пикириңерди комментарийга жазууга, эсе туура эмес сүйлөгөн болсом кечирип койсуңар. Мен бардыгыңарды жакшы көрөм. Кыргызстанды жакшы көрөм. Кыргызстанда төрөлгөнмүн мен. Менин атым Ильяс. Алла аман алсын.